Таш Мияшев. Махабат менен коштошуу. Коңур жазда. Бүгүн пенсия берүүчү күнүм. Таңгак акчаларды иреттеп койдум да кассанын дарчасын ачтым. Пенсия алуучулар эртелеп эле кезек күтүп жатышкан болчу. Дарчаны ачарым менен элдин оолак дубалга жөлөнбөй турган киши көрүндү. Ал бүгүн деле баягысындай жөн гана бул жерде эч кандай иши жок өңдөндү. Андан бирөө "Сизби кезектин арты?" деп сураганын уктум. "Тура бериңиз" деп өзү бир аз кетенчиктеди. Мен ал кишинин мүнөзүнө таңданганча жал тиктеп коюп ишиме кириштим. Бул жерге кызматка келгениме кыйла болду. Ар айда пенсия алчу күнү адамдардын арасынан ошол киши гана шашылбайт. Келгенде кезектин артын сурабайт. Бир жерде көңүлсүз тунжурап тура берет. Качан пенсия алуучулардын эң акыркысы кеткенден кийин гана дарчага сус тиктеген боюнча кадамын сараң таштап, өзүнүн барбагай колдорундагы эскирип калган китепчесин акырын мага сунат. "Мына, бүгүн да ошентет. Бу киши ким?" Ар убак шашылбайт. Бардык пенсия алуучулар тарап кеткенге чейин күтүп турган. Же бирөөлөр менен чечилишип сүйлөшкөнүн көрбөдүм. Кыларга иши жок. Ушул байланыш бөлүмүндөгү опур-топурга алаксып убакытын өткөргөн немеби? Болбосо, эмнеге дандароо болуп, мурдагы эле оюмду кайталадым. Өткөн айда да куду ушинтип көңүлсүз, сус көз караш менен мага китепчесин сунуп акчаны берерим менен тез чыгып кеткен. Ана, ал бүгүн дагы ошентип турат. "Ага, көз кырымы салам. Акчаңызды кассадан кетпей туруп санап алыңыз." Ар бир кишиге ушундай дешим керек. Бул менин кызматтагы милдетим. Байланыш бөлүмү адатта пенсия берилүүчү күнү коор-соор, бака-шака. Аларга алаксып адашып кетпөөгө аракет кылам. Ар бир туура китепчени толтуруп, акчаны ээлерине туура эсептеп берүүгө тийишмин. Ошентсем да бүгүн алаксыбай кое албадым. Дарчанын тушунда баягы киши. Андан көзүмдү албай улам карайм. Анын кимдигине кызыгам. Бүгүн пенсия алуучулар мурдагыдан көбөйүп кетишкенсиде. Кээ бирөө акчасын алгандан кийин деле дарчаны бошотпой туруп алышат. "Айланайын балам, эсептегенде эмне? Ушул сен бизди алдамак белең. Койчу, кантип эле? Өзүң келип оңуп калбадыкпы? Мурунку кассирибиз да жакшы кыз эле. Бирок бизге окшогон карыялар орусча сүйлөшө албай, же дартыңа айта албай кыйналчусуң. Садагасы, оманың ысык экен. Колуң бошто биздикине бар. Тапканымды берип сыйлайм" дешет. "Рахмат, аба, рахмат" дейм. Арткыларга пенсиясын берип тиги кишиге тезирээк кезек келсе экен, көпкө күтүп калдым. Мен ошого шашылам. Бак чайган ак бейил чалдар, белимчи кемпирлер мен шашылганды кайдан билишсин? Акчаны алышкандан кийин жогорудагыдай меймандостук кылып туруп алышат. "Акчаңызды кассадан алыс кетпей туруп санап алыңыз" дейм. Оозум ушуга көнүп калгандай. Бир маалда дарча ээн боло түштү. Ордумдан туруп, "Дагы ким калды?" дедим. Баягы кишиден башка эч ким көрүнбөдү. Ал эки жагына жай сарасап салып, анан москоол менен дарчаны бүт тосуп калдайып келатты. Мен ага бир нерсе деп айтайын дедим. Эмне демекмин? Кандайдыр ага өзүмдү жакын сездиргем, жылуу сөздөр сүйлөгүм келди. Ал менден аны күтпөгөндөй эски китепчесин мага жылдырып койду. Дарчада анын кирдеп калган гимнастеркасынын сары топчулары, каптама боз чапанынын кол машинада шырып тиккен узун жакасы гана көрүнүп турду. Аңтарып жатып акчалардын жаңы сомдуктарын таап, китепчеси менен кошо сундум. "Акчаңызды кассадан алыс кетпей туруп санап алыңыз." Ал менин сөзүмдү укпаган кишидей акчаны китепчеси менен кошо кармаган бойдон окумга теңселип ошол жерде туруп калды. Мага бирдеме айткысы келдиби деген ойдо болдум. Жок, ал ошол калыбында колундагы кармаган буюмун кудум дем салып жаткансып, ага термелип, мен атайын жакынсырап тандап берген жаңы сомдуктарды китепчесине кошо мыжыккандай болду. Анан күч менен эшикти көздөй кадам таштады. Дароо дарчаны бекитип, кассаны жаап, артынан жөнөдүм. Жетип барайынбы? Барганда эмне демек элем? Ал бурчтан жогору бурулуп кетти. Колундагыларды көрө албай калдым. Селейип турган жеримден ары жылбадым. Бул ким? Анын эмне сыры бар? Колу буту соо, москоол денеси айыпсыз.
Бир гана көздөрү шишмек тартып, эки бетинде кызыл наары жок. Боп-боз. Сакал муруту суюлуп түшкөндөй, кулак түбү жакта гана ар кайсы жерде сербейген сакал болмушу калган. Анысына болсо эч убакта устаранын мизи тийбегени көрүнүп турат. Көсөө киши, башында эски тумагы, үстүндө боз чапаны бар. Бутунда маасы, галош. Мурда эле китепчесинен окуганмын. Нарматов, Жолборс. Бул жазуусу эсимден кетпей калган. Арадан аз эле күн өткөн. Эрте менен саат 10 боло электе кассанын дарчасын бирөө чертти. Ачсам, баягы киши. Нарматов, Жолборс. Ал бир аз шашылгандай демин кыска алып, мага бир нерсени айта албай турганын сездим. Келиңиз, Жолборс аке. Келдим эле, иним. Сага келдим эле, деп бырышкан маңдайын жеңи менен сүртүп койду. Кулак сизде, Жолборс аке. Эгер иним макул тапсаң, өзүңдүн акчаңдан кичине берип турбайсыңбы? Абдан зарыл болуп калды. Анабы өкмөттүн акчасына тийбе. Айлыгымды аларым менен кайтарып берем. Мейли, Жолборс аке, келерки пенсияңыздан деле кармап калармын. Жок, деди ал чочуп. Анан өзүн өзү жылмаюуга мажбурлады. Жок, иним, кечээги алган пенсиям деле жанымда. Билесиңби, мен бешик сатып алайын дедим эле. Ошого азыр эле угуп, башка тааныштарга барууга да үлгүрбөдүм. Сен эсиме түшүп калдың. Дароо эле жетип келдим. Бул эмне дегени? Пенсиясын алган акчасы туруп, анан менден акча сурайт. Айлыгым чыкканда берейин дейт. Түшүнбөдүм. Чынында эле мен үчүн түшүнүксүз болду. Сураган акчасын бердим. Бешик алам дейт. Уулуу болгон экен да. Болсун. Рахмат, иним. Жакшы болду, деп сүйүнүп калдактай басып чыгып кетти. Ага кошулуп мен да кубанып калдым. Үйгө келерим менен Адалат эже адатындай эле кастрюльдагы бозосун көтөрүп келди. Көп учурда кайтарып жиберчүмүн, чай сурачумун. Бүгүн анте албадым. Чаканчындагы бозону жутуп жиберип, кроватыма кымтая кеттим. Бүгүн бозоңуз жакшы чыгыптыр, Адалат эже. Кечээ дакеге түйүп мейис салып койдум эле. Өзүм да 2 пиала ичип алып башым кеңиреди, деди Адалат эже бир аз көтөрүлүп. Эми бозо ичүү мезгил келди. Жаз жакындап калбадыбы? Кыргыздар бозону дал күчүндө ич дешет эмеспи? Мен Жолборс аке жөнүндө кыялданып кеткен экенмин. Ал эшикке жөнөдү. Токтой туруңузчу, Адалат эже, дедим ордуман козголуп. Сиз Жолборс акени жакшы тааныйсызбы? Кайсы Жолборсту? Нарматов Жолборс деген ушул жердик пенсионер бар экен го. Адалат эже менин оозуму тиктеген боюнча туруп калды. Баятан бери көңүлдүү жүргөн өңү сөз боло түшкөнсүдү. Башка дагы Жолборс аттуу киши барбы? Ошолорго чаташтырып жатабы деген ойго келдим. Ага чейин арадан кыйла убакыт өтүп кетти. Дагы дааналап сурайын дегенимче, тааныйм, деди акырын. Тааныйм. Эмне? Бир сөз уктуңбу? Башка үн катпады. Менден жооп деле күтпөй дароо эшикке чыгып кетти. Өзүмө ыңгайсыз сезип калдым. Адалат эженин үйүндө жүргөнүмө 3 айдан ашты. Жадырап жайнаган жакшы жан, орто жашка барып калган. Жибек комбинатында иштеген уулу бар. 2 небереси тез келип турат. Келини да ошол фабрикада токуучу. Адалат эже аларга тапканын көтөрүп эртели кеч убара. Бул жер шаардан кыйла оочу. Коңур жаз деп коюшат. Адалат эженин 2 бөлмөлүү үйү бар. Мына, бирөөнө мага кровать коюп берген. Өзү биринде. Уулу биз менен тур апа деп көп айтыптыр. Айланайын, сен ушул үйдө туулгансың. Мен ушул үйдөн бак тапканмын. Кой балам, кабат-кабат үйлөрүңөрдө өзүңөргө кут кылсын. Атаң раматылык өз колу менен куруп бердиле. Ушул үйдү ээн калтырганга дитим барбайт деген Адалат эженин сөзүн бир уккан элем. Азыр көңүлсүз болуп, менден жооп күтпөй чыга качты. Чын эле бозосуна кызып алганбы? Адалат эже эртелеп ойгонот, корону шыпырат, от жагат. Мен жаткан үйдө аркы үйдүн духовкасы бар. Эрте менен эшикке чыкканымда айбандагы чарпайынын четине ак сүзгүнө илип, жуунгучка суу куюп коет. Кээде чайга өзү кошо олтурат. Кээде дастурконго нан, кант ороп, гүлдүү чайнегин көтөрүп столума коюп кетет. Менин эртелеп бозо ичпешимди билет. Түндө түйшөлүп жаттым. Адалат эже тым-тырс эле болуп калды. Уулунукуна кеттиби десем кетпептир. Таңга маал адатындай печкасын калтырып
От жага баштады. Ар күнү ошентет. Короо таптаза болуп турса дагы шыпырат. Ордумдан туруп сыртка чыктым. Тээ адыр жактарда ала телек кар жатат. Оштун үстүн карамтыл туман каптап турат. Жакшысызбы, Адалат эже? Дедим күндөгүдөй. Ал кыска жооп берди. Мени түз карай албай үйүнө тез кирүүгө шашылгансыды. Короого жаз жыты келет. Аба анчалык суук эмес. Адалат эже мага чай алып чыкты. Мен бир орунсуз иш кылып койгондой унчукпадым. Сакалымды алып жатып көзгүдөн Адалат эженин өңүн көрдүм. Ал күндөгүсүндөй эмес. Кандайдыр ойлуу. Бул эмнеси? Деги адамдын ичинде эмне деген сырлар жатат. Анысын кайдан билейин? Адалат эже, сиз бир нерсеге капа болуп калгансызбы? Же бир жериңиз ооруп турабы? Дегим келди. Аңгыча ал эшикке чыгып кетти. Сурай албадым. Жолбарс эке жөнүндө сурайм деп капа кылып койдумбу? Же бозосуна башы ооруп калганбы? Анан чын эле Жолбарс экечи? Ал кишинин жанында пенсиясы туруп, анын карызга акча сураганычы? Айтор, мен түшүнө албай койдум. Биздин байланыш бөлүмдөн төмөнүрөөктө геологдордун базасы бар. Мына ошол базада Жолбарс экенин кароол болуп иштегенин билдим. Бүгүн кызматтан чыгып келе базага бет алдым. Кароолканада Жолбарс эке жалгыз экен. Ал мени көрүп чочулай ордунан тура калды. Кел, иним. Саламатсызбы, Жолбарс эке? Саламатчылык, кел, мындай олтур. Жолбарс эке менин кыймылымы ээрчип тиктеп жатканынан кечээги акчасын доолап келип жүрбөсүн деген оюн түшүнө койдум. Чөнтөгүмдөгү шишени алдым. Жолбарс эке, мен сиз менен бир чечилишип сүйлөшөйүн деп эле келдим. Стаканыңыз барбы? Жүздөшөлү, дедим. Ал унчукпай турду да барбагай колун термостун жанындагы кружкага сунду. Анан жарты бөлкө нанга кошуп 3-4 чакмак кантты тактайдын үстүндөгү гезиттин бетине таштады. Жакшы келипсиң, иним. Бирок бул арагыңды ичип көргөн эмесмин. Эч качан ичпегенсизби? Эч качан. Согушта жүргөндө да ичпегенмин. Алексей деген досум бар эле. Мага тиешелүү аракты ошол иччү. Ой мазасын билбейсиң деп тамашалап калчу. Ич, иним, өзүң коюп ич, ысылыгыңа. Булардан башка эчтекем жок. Менин турмушум ушул, иним, деп көздөрүн жерден албай ого бетер бозоруп, көңүлү чөгүп бараткансыды. Эч нерсе эмес, Жолбарс эке. Сиз ичпесеңиз анда мен деле, деп шишени четке жылдырдым. Ал иче бер деп мени кыстаган да жок. Жер тиктеген калыбын бузбай тунжурап олтура берди. Согушта болгонсузбу? Ал башын ийкеди. Кечээ бешик алдыңызбы? Дедим. Алдым, деди ал мага бурулуп, кабагы кичине ачылгандай 4 буттуу бешик алдым. Рахмат, иним. Эми айлыгым тийсе эле акчаңы бере коем. Шашылыш жок, Жолбарс эке. Ал жөнүндө камтама болбоңуз. Сизден бир нерсе сурайын, каба болбойсузбу? Эмнеге? Сура, иним, сура. Алган пенсияңыз туруп, анан бешикке да акча сурап жүрөсүз. Айлыгым тийгенде берейин дейсиз. Мунуңузга түшүнө албадым. Уулдуу болдуңузбу, Жолбарс эке? Жолбарс эке менин сөзүмө баягы эле жер тиктеген боюнча башын өйдө көтөрбөй укту. Дароо жооп бере койбоду. Кароолкананын ачык эшигинен тоо жак көрүнүп турат. Ал тарапка кар уюп жатат. Тээ фабриканын бийик трубкасынан уюлгуган коюу кара түтүн абага көтөрүлүп, тоо жактагы карды жаабы дүүдө. Баарынан адалдыктын касиети улуу, деди Жолбарс эке оор улутунуп. Анан мен пенсияма, сен билбейсиң. Мен эмне үчүн пенсия алып жүргөнүмдү. Анын баарын сага айтып бере албайм. Эрким жетпейт. Айтып берсеңиз? Мен ошон үчүн келдим. Билип турам, көңүлүмө жагып калдың, иним. Сени көргөндөн бери ичим жылып жүрөт. Бирок айта албайм да. Сен мен жөнүндө билбей эле коюшуң керек эле. Байкап жүрөм. Сен менин ушул турмушума, абалыма назар салып, мен жөнүндө билгиң келет. Кассаңда олтуруп да менин жылдыз өчкөн өңүмө көп карайсың. Мына, атай ал жайымды сурап келипсиң. Мунуңа рахмат, иним. Бирок өзүм жөнүндө айтып беришке эрдик кыла албайм. Түстүүдөн түңүлбө дептир. Эми мен сенин өтүнүчүңдү четке кага албайм. Эч кимге айта элек сырымды сага билдирейинби? Анда мына ушунун ичинде баары бар. Муну эч бирөөгө көргөзө элекмин. Жок, көргөзө албаймын. Сага берейин деп
жуурканын кабатынан эски чарчыга түйүлгөн калың дептерлерди алып берди. Алар саргайып, жыртылып кетиптир. Бул сиздин күндөлүгүңүз турбайбы? Жок иним. Мында числолору да, жылдары да коюлган эмес. Жөн гана туш келүү учурда жазганмын. Жакшы болот, окуйун. Окуп бүткөндөн кийин кайра өзүмө бер, иним. Менин эч кимге айтып бере албай турган сырым, махабатым, өмүр жолум, кайгым жана кубанычым мына ушул дептерлерде. Анан өзүңдөн башкага көрсөтпө. Сенден сураарым ушул. Болуптур, Жолборс аке. Өзүңүз айткандай болот. Үйгө кечирээк бардым. Адалат эже көрүнбөйт. Кастрюлда бозо турат. Эч ким келбеди. Үйдүн ичи караңгылашып калыптыр. Столдун үстүндөгү калпактуу лампаны жактым да Жолборс акенин сырдуу дептерлерин барактай баштадым. Биринчи дептер. Назира. Мени тынч уктатпас болдуң го. Бүгүн да түшүмө кирипсиң. Катымды окудуң бекен? Айрак буйрак эткен тамгаларыма күлгөндүрсүң. Мейли, күлгөнүң жакшы. Колум ошондой жазат. Ошол копол тамгаларымдын ичинде сага арнаган тунук жана туңгуч махабатым бар. Азыр сен эмне кылып жүрөт экенсиң? Мага окшоп, өрүктөрдүн ажайып гүлдөрүнө суктанып турасыңбы? Ырас. Өрүктөр быйыл кандай сонун гүлдөгөн. Деги биздин коңур жаз өрүктүн мекени эмеспи? Эмне үчүн коңур жаз деп аталып калган? Бул жерге адамдарга жагымдуу коңур жаз келген го. А сенчи, Назира, сенин мүнөзүң да коңур жаздай. Сенин кээ бир кыздардын мүнөзүндөй убужук аткылыктап күлүп, ойт берип, жигитке 99 кыр көрсөткөн мүнөзүңдүн жоктугуна бир жагы таң калам, бир жагы сүйүнөм. Сенин жылмаюуңдан коңур жазды көрөм. Ана, коңур жаздын адырларынан күн чыгып келе жатат. Күн чыкканын тиктеп турганды жакшы көрөм дедиң эле. Сен күндү тосуп, көздөрүңдү аны тиктөөгө үйрөтүп, нурларын көздөрүңө толтуруп турасыңбы? Эмне ойлоп жаттың экен? Мен өзүм баратканда суу алаганы чыга калсаң экен. Кечээ салыкты шылтуулап барбадымбы? Атаң үйдө экен. Мен сары жал атымдын куйругун түйүп, жолго чыгып, туура эле силердикине баргамын. Кап, барбай эле кое турсамчы. Атаң дароо эле салыгынан кутулду. Чайга күтпөдүм. Кызым, катчы уулума нан менен айран алып чык, деди. Сен сылык гана басып келип, пиаладагы айранды сундуң. Пиаланын түбүнөн салааларыңдын бирөөнү кысып коюуга араң үлгүрдүм. Атаң мен жазып берген квитанцияны картманына салып жаткан эле. Мени кыятыктеп ууртуңан саал жылмайдың. Сен сунган айранды бүт жутуп жиберип, атаңдан уялганымдан кантейин, ошол бойдон эшикке чыкпай койдуң. Бүгүн күнгө жекшемби, кеңсеге бара албайм. Күнгө шаршемби. Аябай чарчадым. Жолду ката атамдын тилдегенин кантейин. Ушул кишилер кызыкта. Көкбөрү тартып жүрүп сак агарды го. Дагы эле көкбөрү десе өңгөчүн тартып бетинен түшө калат. Соорун талашышат. А менин сырымды кайдан билсин атам? Сөгүшүн угуп унчукпай келе бердим. Жаныбарым сары жал бүгүн бир ишке жарады. Берген жемимди актады. Мындай чоң жыйындан, чоң галадан торпокту алып чыгуу оңойбу? Торпоктун да чоңу тандалып союлган экен. Гала болуп аттуулар кыйды сыйды. Баары эле умтулуп жатышат. Тура албадым. Сары жалга камчы басып ийдим. Галанын ортосуна жетип калдым. Торпокту жерден эңип алуу оор болду. Бирөөнүн үзөңгүсүн желкеме тийди. Чыдадым. Бир карасам, атам да ат салып жатат. Арыраактан Назиранын атасын көрдүм. Сооронго таштоо керек эле. Тетиги жалгыз талаага жеткирүү керек. Кыйын. Бирөө окумда торпоктун моюн жагы атымдын жалына ашты. Бияктан бирөө тартты. Ким экенин билбейм. Ал мага жардам болду. Бир бутумду ашырып алып, атымды сүрөөнгө алып кыйкырдым. Айт, чу, сары жал, айт, чу. Көп аттар бир сүрүлүп алды. Жан жагым кичине бошой түшкөнсү дө, эми эки бутумду шашпай ашырдым. Айт, чу, сары жалым, чу. Топ жадырай түштү. Жаныбарым сары жал аттардын жыйынынан жарып жаа огундай атып чыкты. Жайыкта зымырап бараттым. Артымда үндөр. Айланайын, Жолборс, мага ашырып кой. Палбаным, мага. Эй, Жолборс, мага ашыр, деген атамын өкүмүнүн сол жагыман уктум. Жарага туш келип калдым. Аттын башын төмөн кайрыдым, кыйкырып бараттым. Назиранын атасын издеп бараттым. Катчы уулум, мага деген үн угулду. Артыма бир карадым. Назиранын атасы. Ага ашырайын десем, сол жагымда атам чаап келе жатат. Сары жал учуп баратат. Айт, чу, сары жалым, айт,
Чу, Назиранын атасы менен атам экөө эки жагымда жандайча абуда алаш жетип келишти. Алагды болуп калдым. Кимисине берейин, сары жал учуп баратат. Назиранын атасы жакын келе түштү. Торпоктага шар ташырып берип коюп, өзүм сары жалды моюнга чаап, тээ төмөн барып, анан төшкө кыйкырып чыгып кеттим. Бир окумдан кийин Назиранын атасы жаныма келди. Баракелде, уулум, чоң рахмат. Күчүң бар экен, галадан сууруп чыктың. Аябай чоң торпок экен. Көп жылдан бери мындай торпокту ашырып улак чабай эле келем. Бүгүн бир черим жазылды. Кумарым аябай канды. Азаматым, палбаным, деди. Мен унчукпадым. Ушунуму кызын айтса экен деп гана тиледим. Атам болгон жолду ката сөгүп келди. Бүгүн дүйшөмбү. Сельсовет экөөбүз райондо болдук. Салык боюнча бизди заседаниеде укту. Катуу эскертти. Сельсовет кайтып келатканда жолдо бирөөлөр менен арак ичти. Жолдо атайын Назиралардын коргонун бойлоп өттүм. Кызуу болуп алган сельсоветти үйүнө жеткирип келе жатып карасам, Назира көрүнбөдү. Эртең айыл кыдырып салык чогултабыз. Бүгүн жума намазынан кайтып келдик. Атам эч болбосо жума күнү башыңды саждага тийгизбесең кантет? Акыры пендебиз го. О дүйнөгө барганда да сурайт да, Daarаталда жүр деди. Ал дайыма намазга жөнөрдө ушинтет. Атам эшегине минип, жума намазынан калбайт. Мен барчу эмесмин. Бүгүн атам көчөрүп отуруп алды. Атамды сыйлайм. Акыры мажбур болдум. Мечиттен Назиранын атасы мени көрдү. Уялып кеттим. Ал эмне ойлоду экен? Үйлөнүү тоюнда болдум. Биз күйөө жанчылар бир жакка тизилип турдук. Кыз тарапта тургандардын арасынан Назираны көрдүм. Көздөрүбүз чагылыша түштү. Жүрөгүм булкуп алды. Бир аздан кийин күйөө кыздар короодогу өрүктүн түбүнө салынган килем үстүнө бетме бет отурдук. Үйлөнүү тоюнун баардык шаан шөкөтү өтүп жатты. Жигиттер тарап ырдадык. Мага кезек келди. Ырдадым. Назира, сени гана тиктеп, сага гана арнап ырдадым. Кардуу жерге көп жатып, кабыргама муз батып, карыкты менин доошум, карыккан менин доошума, карыганын өтү дары дейт. Карыганын өтүн сурасам, Кашкардан дагы нары дейт. Кашкарга качан жетемин, Кашкарга барып келгенче кайгырып өлүп кетермин. Муздуу жерге көп жатып, муунума муз батып, буулукту менин доошум, буулуккан менин доошума, бугунун өтү дары дейт. Бугунун өтүн сурасам, букарадан ары дейт. Букарга качан жетемин, букарга барып келгенче буулугуп өлүп кетермин. Ушинтип ырдадым. Үнүмдө сагыныч да, кубаныч да бар эле. Аны жалгыз гана сен түшүндүң. Жертиктеп тура бердиң, Назира. Айланада той өтүп жатты. Эл дуу-дуу. Менин катарымда бирөө комузга үнүн кошуп ырдады. Карарып турган кашыңдан, капкара кундуз чачыңдан, сага мен ашык болгомун 18 туура жашымдан. Ушул ырды билбегениме өкүндүм. Бул менин ырым турбайбы? Муну мен өзүң ырдап бербейт белем, Назира. Айдын 15-ине толгон убагы, өрүктүн арасынан шыкаалап шакка илинген асма чырактардын жарыгына кошулуп ай нурун төгүп турду. Ырга ыр, күүгө күү уланды. Жеңелер келип эчейин ирет күйөө жолдошторду жүгүндүрдү. Жүгүнү өйдө боло берип, сени тиктедим, Назира. Сен азыраак коңур жылмайып койдуң. Аның эч кимге билдирбедиң. Ыр кезеги айланып кайра мага келди. Кыштоонун кызыл гүлүсүң, кызыксам кайда жүрүсүң, кыйнады менен жанымды кылгыра тиктеп күлүшүң. Жайлоонун жашыл гүлүсүң, жароокер кайда жүрүсүң, жанымды менин кыйнады, жалооруп тиктеп күлүшүң. Түн бир окум болгондо үйлөргө кайттык. Айыл чарба салыгын өндүрүүнү да бизге жүктөп койгон. Сельсовет экөөбүз бүгүн мал базарга барып, убада берген кишилерден салык өндүрөбүз. Атам болсо деги базардан калбайт. Ал далдалчы. Таң атпай кеткен. Сельсовет экөөбүз күндүн мурду менен базарга жеттик. Четте олтурдук. Малын саткандар келип, салыгын төлөшүп, квитанция алып кетип жатышты. Бир маалда ордуман туруп базарды араладым. Атам бирөөнүн колун кысып, силкилдетип жатыптыр. Бар деп кой, ушуга бар, деди. Жетти. Сенин коюң 3 туса да бар де. Баягы кишинин колун жулуп алчудай болот. Ал башын чайкап, мурчуйуп кыйлат, кабагын тырыштырат. Бар де эми? Түзүк киши экенсиң, мынча тырышасың. Бар дебейсиңби?
деп атам колун ого бетер силкилдете бердиле. Бар, деди баягы киши колун араң бошотуп. Атама акырая тиктеп, колумду жулуп аласыңбы? Деги өзүң кандай кишисиң? Далдалчы эле болду, бале болдубу? Аларың ушулбу? Ме, деп атама 3 сомдукту карматты. Атам болсо эч нерсе укпаган кишидей акчаны алды. Акчаны туф демиш болуп, чөнтөгүнө салып, эми кол алган кишиге бойсунду. Бул көрүнүшкө карап тура албадым. Артынан жетип бардым. Ата, дедим, ачуум келип. Ата, ушунуңузду таштаңызчы. Оокатыбыз өтпөсө өтпөй эле калсын, адамдарды нааразы кылып. Балам, базардын кадыры далдалчы дейт. Бул өнөрдү Кудайым өзү берген. Малын арзан саткан киши нааразы болсо, малын арзан алган киши ыраазы болот. Ошентип нааразылыкты ыраазылык жууп кетет. Базардан келип апама айттым. Кой, антпе атаңа. Ал өнөрдү Кудайым өзү берген, деп коду атам убадалашып алгансып бирдей жооп айтты. Унчукпадым. Бирок баягы кишинин деги өзүң кандай кишисиң, аларың ушулбу, деп сунган 3 сому көзүмө көрүнүп туруп алды. О, Назира. Мен жөнүндө ойлоп жатат бекенсиң, билбейм. А мен калемимди копол кармап алып, баягы сага айткан калың дептериме бирдемелерди чиймелеп олтурам. Сен жөнүндө кантип жазбай кое алам. Күнүгө келип, көргөн билгенимди көбүнчө сен экөөбүздүн сөздөрүбүздү жазып коюуга көнүп баратам. Буга өзүң гана себепкер болдуң, Назира. Калем менен дептерди колума алып жазып жатканымда куду өзүң менен сырдашкандай болом. Андай учурда эрикпейм да жаза берем. Өзүңө болгон махабатым тууралуу жазам. Мен үчүн жалгыз гана сен жаралсаң керек, десем, койчу, сөзгө уста экенсиң, дейсиң. Мени сөзгө уста кылган өзүң болуп жатпайсыңбы? Бүгүн болсо экөөбүз убадалашкан убактан бир аз кечигип келдиң. Сен келгенче эмнелерди гана ойлоп жибербедим. Арыктын кырына эчен чыгып, эчен түштүм. Качан гана коргонуң ардын дарбазасы кыйч этип ачылганда жан өзүмдүкү болбодубу? Мурда тезирээк чыкса экен деп тилесем, бүгүн чыкпай кое турса экен деп тиледим. А сен менин сөзүмдү угуп олтура бердиң. Бир окумда, чыйрыгып кеттим дедиң. Сага костюмумду жаптым. Өзүң үшүп каласың дедиң. Мен үшүсөм үшүйүн, сен үшүбө, Назике, дедим. Койчу, экөөбүз тең эле үшүбөйлү, кел жамыналы, дедиң. Экөөбүз кыналыша олтурдук. Шоодураган атлас көйнөгүңөн көкүрөгүңдү жумшак сыйпаладым. Жүрөгүңдүн соккону билинип турду. Тартындың. Сенин денеңдеги ысыкты ошол көйнөгүң мага тез өткөргөнсүдө. Магдырап өзүңө кынала бердим. Акырын колуму мойнуңа арттым. Жок, сен дагы тартындың. Кыздын эң назик айбыгуусун көрсөттүң. Жөн эле сүйлөшүп олтуралычы, дедиң. Мен аныңа көндүм. Кыналыша олтурдук. Биздин келечегибиз кандай болоор экен, дедиң. Эң сонун болот, дедим. Бая күнү тойду жакшырдадың, дедиң. Койчу, дедим. Дагы ырдап берчи. Мен ырды жакшы көрөм, дедиң. Эмнеде ырдайын, дедим. Өзүң билгенди, дедиң. Арыкта суу шылдырап агып жатты. Мен сууну тиктеп олтуруп, ошол суунун түбүнөн кандайдыр сага ылайыктуу, сага жагымдуу ыр издегендей болдум. Акырын ырдадым. Кызыл туу менен көпүрө, кызыктым сенин көркүңө, кайсы бир күнү кошулам кадырлашым өзүңө. Кызыл туу менен ак терек, кел ойнойлу ак билек, ойнойлу десем болбойсуң, же бир жактан келген жат белек. Өзүңдүн ырыңбы, дедиң. Жок, бирөөдөн үйрөнгөнмүн, дедим. Сен эле ойлой берем да, дедиң. Эмне айтарымды билбей калдым. Колдоруңду кармаладым. Костюмумду жабымыш болуп оң жагыма кыстым. Эмнегедир сен унчукпадың. Көпкө кысып турдум. Бетимге нөбүшкө батына албай, асманга көз чаптырдым. Адыр үстүндөгү асманда жылдыздар чачылып жатат. Ошол мүнөт мага кандайдыр бактылуулукту тартуулады. Жылдыздар экөөбүздү көрдү. Арыктагы суу сүйүшкөнүбүздү укту. Сүйүү деген ушундай болобу? Ойлой береби, дедиң. Ооба, дедим. Мен да сени көп ойлойм. Сени көргүм, сага жолуккум келе берет. Түшүмө да көп киресиң. Жакында окууну бүтөбүз, анан экзаменге даярданам. Күздө ошко барып окуйм. А сен барып турасыңбы, дедиң. Барып турам, Назира. Анан качан үйлөнөбүз, дедим. Сен атама айттырсаң, алар кудалашса жакшы болбойбу, дедиң. Айттырам, дедим. Сен ойлонуп калдың. Сууну тиктеп олтурдуң. Суу түбүндө жылдыздар чөгүп жатты. Экөөбүз тең суунун шылдыраганын тыңшап көпкө үнсүз олтурдук. Кетүүгө камындык. Костюмду көз жамынып, коргонуң ардын бурчуна чейин бардык. Мен сени узатып турдум.
Качан Коргондун оор дарбазасы кыйштеп жабылганда гана үйгө кайттым. Жол бою асманда жылдыздарга карап, арыкты бойлоп жолдон обожулуп келдим. Экөөбүздү жылдыздар гана көрдү. Сөзүбүздү арыктагы суу гана укту. Алар биздин махабатыбызга күбө болду. Сельсовет районго барып келди. Бүгүн мал каттоо жүргүзөбүз. Кечирээк райондон кишилер келишет. Азыр үйүңө бар да кечинде кеңсеге кел. Эч кимге айтпа, деди Ашыр аке. Мен үйгө жеткенче ойлонуп келдим. Назиралардын ашык малы бар бекен, бул кабарды аларга билдирсемби, ошеткеним туура болобу? Кызматыма кыянаттык кыламбы? Акыры сары жалды токуп жолго чыктым. Касым аке Коргондун сыртында жүрүптүр. Кел палбан, атты жылоолоду, жүр, үй жакка кирели. Шашылышмын, дедим, аттын жалына эңкейип. Бүгүн түнү мал каттоо жүрөт. Ашыкча малы барларга кошумча салык салат. Муну туюк эле айттым да кайра тарттым. Кечинде райондон кишилер келишти. Белгилүү үйлөргө бардык. Короодун малын эсептедик. Ашыкчаларын жаздык. Касым акеникине бардык. Назираны көрө албадым. Менин келгенимди ал билди бекен. Мүмкүн азыр бир жерден карап тургандыр. Коргондон чыгып баратып, Ашыр аке мага үнсүз бир карап койду. Назира жөнүндөгү оюмду билип алгансып. Түн бир уйкумда кайттык. Чарчап турам. Эртең күнгө жекшемби. Мал базары таркай электе эле Коңур жазга кайттым. Түндө уйкум канбай калыптыр. Базардан Касым акени көрдүм. 2 кой сатып жатыптыр. Атам барып койлорун кармалап көрүп, алар манга бирдеме деп шыбырады. Анан ушуга бар дедиңиз, деп колун силкилдетти. Бар деңиз. Кое турса экен, бар дебей кое турса эле, деп тынчсыздандым. Касым аке койлорун кымбат сатып алса экен дедим. Эми бар деңиз. Дагы ушунча кошом, деди атам. Бареке тапсын, деди Касым аке. Атамдын дагы кошо, ушунча кошом дегенине ыраазы болуп турдум. Бүгүн Назира арыктын астындагы катардан пахта терип жаткан жеринен жолуктурдум. Маңдайынан тер агып аябай түйшүктөнүп жатыптыр. Апасына жардам берип жүрүптүр. Кош жанакты мага тартуу кылды. О, Назира, мага канчалык жакынсың. Атам сага ыраазы, деди Назира көп сөз кылат. Мени атама айттым, дедим. Эмне деди, деп дароо сурады Назира. Макул деди, дедим. Анын жанына кантая кетип, эми сенин атаң макул дейт экен. Макул дейт. Кокус макул дебесечи, андабы, деп Назира ойлонуп калды. Билесиңби, дедим тынчым кетип. Эмне кылышыбыз керек? Мен окуудамын го, анан сен. А мен кайсы окууга барам? Бар болгону 4-күнү араң бүтсөм. Окууга барбасаң иштей бересиң, же фабрикага кирип аласың, а мен күйөөгө тийип алып деле окуса болот берет да. Ойго чөмүлдүм. Назиранын өңүнө карадым. Кош кат көздөр алыска тиктеп турат. Кырдач мурдунун сол жагындагы калы куду ак табактын ортосундагы карагаттай таза, нары сулуу. Эки бетинин оту ого бетер албырган, пахта терип түйшүктөнгөнүнөн го. Мойнундагы 2 кабат ак мончогу кемселинин жакасынан ап-апак болуп көрүнүп турган алкымына куп жарашып калыптыр. Назике, дедим толкунданып. Назике, сен атайын эле мен үчүн жаралып калгансың го. Койчу, дедиң. Апам келчү убак болуп калды. Эртең да ушул убакта келсең, келе аласыңбы? Мен ушул жерде болом. Арадан күндөр өттү. Атам менен апам дагы эле кобурашып укташ элек. Мен болсо такыр уйкум келбейт. Атам менен апамдын сөздөрүн эстейм. Бурма, бул сандалга кичине от салчы, деди атам күйгүм талаш намазын окуп бүтүп. Анан мени чакырды. Апам сандалга келип үчөөбүз олтурдук. Сен билесиңби, апасы, деди атам апама карабай. Менден көзүн албай, бу баланы үйлөйлү. Келин жумшап, колуңуз арсын. Биз дагы элге окшоп тилегибизге жетели эми. Кана ошондой эле болсо экен, деди апам. Болсо экен, деп атам апамдын сөзүн туурап какшыктады. Болгондо да тиги Касым бозокордун кызын алып бер, дейт муну. Койчу айланайын, деп апам чочуп мени жеңимден тартты. Бери карачы, ботом. Онуң шаарга кетиптир го, эртең эле чачын кырктырып жетип келет. Айланайын, жалгыз калмаган туткабыз сен. Келин десең келиндей болсун да, аныңы кой, мага иш бербейт. Касым деген ким өзү? Карыгыча оозунан бозосу түшпөйт, анан уялбай жума намазга барат. Ошондой экен да. Баягыда көк бөрүдө торпокту мага ашырбай, капырга ашырганыңдын жөнү бар экен да, деп атам таарынчысын айтып катуулап кетти. Кой балам, деп апам безилдеди. Энесин болсо билесиң, оорукчан неме. Аны Кудайым ошентти дейсиңби?
Касым эле бозого мас болуп алып белин сындыра тепкендешет. Ошолордун кызы мага сүт кылабы? Ошолордун үйүнөн жакшы келин чыгабы? Кой балам, эс акылың менен бол. Атаң экөөбүз деле жөн жаткан жерибиз жок. Сүйлөшүп жүрөбүз. Тетиги чомонун кызын эле алып беребиз. Текил деген ыман асык кыз. Окууга да жибербей сары майдай сактап олтурушат. Атасы болсо колунан Куран түшүрбөгөн пакиза неме. Апасы мага окшогон жоош момун. Апа, дедим бардык күчүм менен, ачуумду ичимен чыгарбай, бир жагы атаман айбыгып. Апа, окууга баргандардын бардыгы эле чачын кырктырышпайт да. Окуганы жакшы да, көрбөйсүзбү? Мен окубай калдым. Ар кайсы жакка алып качпай, бир жерге окууга берсеңер го бирдеме билип калат элем. Чомоңдун кызын албайм. Билгениңде эмне? Ушул катың эле жетишет. Бир атты минип эл катары эрбеңдеп жүрсөң болду, анан айланайын, деп атам мага жалоорду. Баягыдай чоң жыйында антпей жүр. Кишилердин арасында жаман назары барлар болот дешет. Андай кишиси курусун, тим эле атып коет. Атаң айтып олтурса, 40-50 аттуу кишинин арасынан торпокту өзүң жалгыз ашырып чыгыпсың. Ботом, шорумду кайнатпа, көз тип жүрбөсүн, этият бол. Болду, деди атам, тасписин сандалдын үстүнө таштап. Анан мага кылжайып, баягы мени үйрөткөн дубаны ичиңден айтып коюп жүрө бер, көзүмөз тийбейт. Айтчы, эми мен Касым бозокордун үйүнө куда түшкөнү барамбы? Барыңыз ата, дедим атама жалооруп, шашылып. Барыңыз деп атам менин сөзүмдү кайталап, бирок саал жоошуп калган мүнөздө ордунан козголду. О, чал, сен эмне деген турасың? Апам чочулады. Апа, дедим. Эми кескин сүйлөп, атамын жоошуй түшкөнүнө эреркеп кетип. Акыры түшүнсөңүз, мен ал кыз менен сүйлөшүп жүрөм. Сүйлөшүп жүрөм деген эмнеси? Бетим, айтпадым беле, ал кыз ошентет. Баламын башын айландырып салган турбайбы, шорум десе. Ал ошентет дегенмин, билгемин. Болду, деди атам. Тур, уйду саа. Мен эшикке чыгып кеттим. Көпкө өрүк түбүндө жалгыз жүрдүм. О, Назира. Атам менен апамдын сөздөрүн чыдап уктум. Кантейин. Бирок атам жоошуп калды. Деги, сен мен үчүн жаралгансың го. О, жылдыздар айткыла Назирага. Силер күбөсүңөр. Мен аны сүйөм. Атам менен апам дагы эле күбөрөшүп жатышат. Кулагым бетим ысып чыкты. Эртең ишемби, колхоздо той. Той кеч аяктады. Колхоздун пахта планы быйыл райондо биринчи болуп толду. Көп жылдан бери мындай ийгилик боло элек экен. Райондон кишилер келишти. Кампанын алдына эл аябай чогулушту. Аттуулар кас-катар бир жакта турдук. Алдыңкы бригадирге пахтачыларга сыйлык берилди. Алардын катарында Назиранын апасы да сыйлык алды. Аябай кол чаптым. Назира теримде аябай жардам берген экен. Ашыр аке сөз сүйлөп, кыргыз оюндарынан күрөшкө, оодарышка, тыйын эмгеге уруксаат берилгендигин айтты. Көк бөрү тартууга уруксаат эмне үчүн берилбейт, деп аттуулардын бирөө обочунун кыйкырды. Районубуз пахта планын толтурганда чоң той болот, ошондо уруксаат берилет, деди Ашыр аке. Оюн башталды. Кыз келиндердин арасынан Назираны издедим. Аны көрө албай койдум. Апасынын жанында да көрүнбөйт. Күрөш өтүп жатты. Кампанын ылдый жагына тыйын эммейди башташты. Мен Назираны издедим. Ал көрүнбөйт. Бол, жолборс, атыңын белин бышык тарт, чеч чапаныңды, деп Ашыр аке бир жактан шаштырды. Мен райондордон келгендерге айтып койдум. Сени эңишке да салабыз. Тыйынды өзүңөн башка эч ким эңе албайт. Жок, Ашыр аке, табым болбой турат, дедим. Ого, табым, деди Ашыр аке. Анан шыбырады. Касымдын ашык малын айтканы барганда табың болот. Азырчы мени жалганчы кыласыңбы? Ушундайда көрүнүп калсын десе, тигинде чоңдор олтурса. Бол, деп атты тизгиндеди. Мобу кас-катар кыздардын көзүнө да түшүп койсоң бойдогум. Тыйын чукурда жатат. Атты чаап баратып эңип кетүү оңой эмес. Жаныбарым сары жал дагы бир ишке жарады. Алдымдан 4-5 аттуулар чаап өтүп, көбү куру кол, көбү болсо аттан ооп түшүп калып жатты. Мага кезек келди. Айланама бир карап алдым. Машинанын үстүндө чоңдор олтурушуптур. Кас-катар эркек, аял, Назира көрүнбөйт. Мына, аттын жылоосун бошотуп камчы бастым. Тыйын ташталган жерге жакындадым. Жеттим. Топурак аралаш тыйынды алып чыккандай болдум. Дуу кол чаап жиберишти. Сары жал ойноп кетти. Кайрылып келдим. Ашыр акеге тыйынды сундум. Ишке жарадың,
деди. Тыйын эңмей улантылып жатты. Мен Назиранын караанын издейм, аны таппайм. Апасы да көрүнбөй калыптыр. Арадан кыйла убакыт өттү. Жолдоштор, оодарыш оюнун баштайбыз, деди Ашыраке. Анан мага бастырып келди. Эми күчүңдү оодарышта сынап көр. Айлыбызга абийир алып бер. Колхозубуз, сельсоветибиз той өткөрүп жатат. Асты кетенчиктебе. Сени тигилер макташты деп кулагыма куюп жатышты. А мен Назираны издедим. Алагдымын. Ой пайга койбой мени ортого чыгарышты. Кыйладан кийин коңшу райондун бир колхозунун жылкычысы Назарбек да ортого чыкты. Ал мага караганда арыгыраак, сөөк саак ичкирээк, бирок атка жабышып олтурган чапчаң эле. Аны сыртынан билчүмүн. Бир-эки жерде оодарышка түшкөнүн көргөмүн. Эңилген эмес, бирок баягыда чоң улакта турпуктанын алдынан бутун ашырда койбой тартып алдым эле. Күч жагынан артыкчылык кылсам да, атта жүрүү жагынан ага жетпесмин. Ал күнү-түнү ат үстүндө машыгып бүткөн жылкычы. Ушуларды ойлоп саал сезип калдым. Аңгыча Ашыраке оодарышты баштады. Сары жалды камчылап бир кайрып келдим. Назарбек шашылбай сол билегин сунуп, кыраан куштай омоктонуп, көзүн колумдан албайт. Аттар жакын келбей кетенчиктешет. Карма, билектен ал, бол, деген үндөр угулат. Кимибизге айтылып жатат белгисиз. Бир убакта Назарбекти дароо оң билектен алдым. Кыйкырык сүрөөн күчөп кетти. Тартып, ээрдин кашына басууга аракеттендим. Жетер-жетпес болуп калды. Карылуу экен. Ал, тарт Азамат, тарт, деген сүрөөндөр. Аттар майышып жылбай туруп калды. Бирок Назарбек билегин акырын толгоп колумдан тартып алды. Атын моюнга чаап, жыйындын четине бир кайрып келди. Күчөнүп тартканда камчыга тиштерим бата түштү. Дал ортомон муздак тер чыкты. Эки жагымды карадым, дагы эле Назира көрүнбөйт. Экинчи беттешүүдө Назарбек эпчилдик кылып, колумду тизгин менен кошуп кармап кетти. Бул коркунучтуу эле. Ээрдин кашына билегим жетти. Эңилгеним. Капастан алдырдым. Оң колум менен анын сол билегимди кармаган оң колунун билегинин үстүнөн мыкчы кармадым. Назарбек бир булкта эле ошол жакка ой түштүм. Эл дуу кыйкырып жиберди. Жан терим келгенсиде. Назарбектин аты жылбай койду. Эгер кичине эле жылса, мен жерде жатмакмын. Оң бутум Назарбектин атынын омуроосуна тие калганда, акырын үзөңгүнө тээп отуруп, аттын омуроосуна такадым. Айт, бир булкканымда жаныбарым сары жал бир мөңкүдө. Назарбек буралып барып аттын капталына ой бергенде билегинен колум чыгып кетти. Кыйкырганымда камчы оозуман түшүп кеткен экен, бирөө алып бере койду. Сары жалды такымга чаап бир-эки ойнотуп алдым. Атамды көрүп калдым. Анын жанында Назиранын атасы турат. Сүйүнүп кеттим. Атам куду мен жөнүндө, экөө кудалашуу жөнүндө сүйлөшүп жаткандай, Касым аке макул болуп баш ийкеңдеткендей сезилди. Жаңы күч пайда боло түштүбейм. Сары жалды темилип, Назарбектин атын омуроолотуп бардым. Алыша кеттик. Эми өзүмдү эч жеңилбестей сездим. Назиранын атасы башын ийкеди. Демек иш жайында. Назарбек да тиштенип калыптыр. Экөөбүздүн колдорубуз бири-бирине чаңгак боло түшүп, аттар дагы майышып туруп калды. Сүрөө, дуу. Бир окумда Назарбек атынан сүйрөлүп жерге түштү. Сары жал ойт берип кетти. Кыйкырык, ызы-чуу күчөдү. Кол чабылып жатты. Автомашинанын кузовунда олтурушкан чоңдор жакка ээрчитип барды. Ашыраке. Бирөө өтүп берди. Колумду кысты. Назираны таппадым. Дагы оодарыш оюну улантылды. Үйгө кеч кайттым. Бүт денем жанчылып калыптыр. Уйкум аябай келип турат. Экинчи дептер. Сыдык кеңсеге келип кетти. Аны үйлөнгөндөн бери бүгүн көрдүм. Кечки мектеп ачылыптыр. Ошого окуймун деп аныктама алды. Назира жөнүндө сурайт. Анын катын көрсөттүм. Ал да билбей койду. Атамга ким болду экен. Баягы тойдо бир сүйүндүм дейсиз, тим эле жүрөгүм жарылып кете жаздады. Ишенесизби, жылкычы жеңсе экен деп эле тиледим. Көзүмдү сизден алганым жок. Сиз аны кайдан билмексиз. Жылкычыны эңип койгонуңузда кол чаап жатып алаканымды уулдап кетти. Көп болду. Көңүлүмдө бир ширин нерсе түнөп жүрөт. Билбейм, ал эмнеси. Бая күнү контордон чыктыңыз. Биз көп кыз элек. Жакшысыңарбы, эркек кыздар, деп өтүп кеттиңиз. Артыңыздан көпкө карап турдум. Кыл чайып да койбодуңуз.
Кыздар болсо дуу күлүп алып басып кетишти. Сизди көп карай берген берки кыздарга ичим тарып кеттим. Сизди эч кимге ыраа көргүм келбейт. Ал эмнеси? Атамга. Сыдык экөөбүз ар кимди болжолдодук, таппадык. Атамгасы ким болду экен? О, Назира. Көрчү, мен бирөөнүн жүрөгүнө чок салып койгон турбаймынбы? Жок, Назике, эч качан. Ал менин махабатым сен экенин кайдан билсин? Ушул катты Назирага көрсөтөйүнбү? Койчу, анда эмне? Өзүмдү актаганым болобу? Мүмкүн ал кызды Назира билип калар. Жок, айта да көрсөтө да албаймын. Эмне кылсам? Эртең шаарга барып Назирага жолугуп окуум жөнүндө сүйлөшүп келейинби? Ишенби го, Назира өзү келип калбас бекен? Кышта түшүп калды. Атама эмне болду? Такыр эле үн чыкпай бейгам жүрүп алды. Касым акеге куда болосузбу, жокпу деп кантип сураймын? Ашыр акеге айтсамбы? Ал экөөбүз эртеге сессияга барат эмеспизби? Окуу жөнүндө эмне дээр экен? Бир күнкү сөздөрүн дагы айтат да. Эй иним, өз ордумду сага берип кетем. Мени районго алабыз деп жатышат. Тиякта жүрүп дагы жардамымды аябаймын. Сельсовет болуп алып иштей бересиң. Бирок ак иштешиң керек. Баягы күнгүнү билесиңби? Бала. Касымдын ашык жамалы бар эле, аны сен жашырып айтпай койдуң. Кийин таппай калдык. Кызына кылтыйып жүргөнүңдү билип унчукпадым. Болбосочу, соттотуп жиберет элем. Ал тартип бузуу деген болот. Мейли, эми мен сени жакшы көргөндүктөн айтып жатам. Окууңду кое тур, сельсовет болуп аласың, дейт. Кичине кызып алса, муну сөзсүз айтат. Ырас эле сельсовет болуп алып иштей берсемчи. Анама Назира эмне дейт экен? Кой, жаттым. Чекит. Зал. Сессия жүрүп жаткан. Райисполкомдун төрагасы Ашыр акеге бирдеме деп шыбырады. Ал ордунан жыла президиумдан залга түштү да мага келди. Жүр, кеттик. Артынан уда коридорго чыктым. Ашыр аке, тынчылыкпы? Касым бей тап болуп калыптыр. Баралы, бизге уруксаат берди. Жүр, деди шашкалактап. Бейтап эле бекен? Чатакко, деди Ашыр аке аттарды көздөй ылдамдап. Назиралардын коргонунан өкүрүк чыгып жаткан экен. Ашыр аке экөөбүз да өкүрүп келип түштүк. Короодо атам жүрөт. Ичкериден аялдардын ыы чыгат. Назира да ыйлап жатат. Анын кызыл тору өңүнө тырмак матырылып. Атасы өлгөндүн сыйын кылды. Кыргыздар ошентет. Мен өкүрүп турдум. Өкүрүк арасында Назиранын үнү кулагыма бүт бойдон келип куюлуп жатты. Айланайын атакем. Артыңдан жетим мен калдым деген үнү кулагыма да ана жетти. Бул үнгө аралашкан бир уу жүрөгүмдү тең жарып кеткенсиди. Кой, Назике, антпе, ыйлаба, көп ыйлаба, жетиммин дебе, деп өкүрүк аралаш шыбырадым. Бүгүн эле саарлап атам айткан болчу. Бозокор деп бечараны жаман көрчү элем. Бу кызы бардын назы бар дечиле. Бечара деги ак көңүл немекене. Адам болбосоң кое кал. Оозуман чыга электе, Нармат аке, кудум өзүм ойлогондой болот да. Сиз менен кудалашып сый сыпатта жүргөнгө эмне жетсин? Жолборсуң болсо бир айылына бир эмеспи? Кызымды силерге туттум десе болобу? Балам, жакшы киши менен кудалашат окшойбуз, деди эле. Бүгүн сессиядан чыгып Назирага бармакмын. Атамын сөзүн айтмакмын. Мына ажал кашкабактын ортосунда деген ушул тура тилегине жетпей калды. Назира атамын айткандарын уга элек. Ана, ал төркүйдө күйбөгөн жери гүл болуп ыйлап жатат. Мен азыр бу кагазга кайгысын жазып түшүрө албайм. Жай казганга баргыла, деди Ашыр аке Сыдык экөөбүздү чакырып алып. 3-4 кишини кошуп көрүстөнгө чыктык, жай каздык. Ак көңүл киши болчу. Жайынан жаңгактай да таш чыкпады, деди Сыдык. Бирөөгө жамандык ойлобогон немели? Колхозго көп жыл актив болуп жүрүп да эч кимге жаман жакшы сөз өтпөгөн. Баары кадырлашчу. Анда силер лагыланда элеңер. Жай казылып бүткөндөн кийин мен кайра айылга жетип бардым. Жаназа окулуп бүттү. Палбан өңүрсүң деп Ашыр аке өзү мага ат тартты. Кийизге урулуп, керегеге салынган сөөктү мага туурасынан өңөрүштү. Далисте аялдар улуу оңшу ыйлап жатышты. Жөнөй жатканда мен эптеп ошол жакты бир карап калдым. О, Назира. Эки колуңдун эки аял кармап турган экен. Көздөрүңдө жаш барбы, жокпу байкай албадым. Жашың кургап да калса керек эле. Эки бетиңдин отунан кан төмөн агып келип катып калыптыр. Аны көрүп каңырыгым түтөп кетти.
боздоп жибердим. Баятан бери үн чыкпай калгандар кайра дуу өкүрүштү. Коргондун ичинен күңгүрөгөн добуш бир көтөрүлүп барып, анан сейилдеди. Биз алыстап кеткенче сенин кайгылуу үнүң кулагыма таптаана угулуп жатты, Назира. Мына, жалгыз бөлмөдөмүн. Терезеден силердин үй жакты карап отурам. Үйүңөр көрүнбөйт. Сен азыр үйдөсүң. Билем, аңгырап айланаң бошоп, коргонуңардын ичи ээндеп калды. Билем, бая атаңдын сөөгүн өңөрүп жөнөгөндө мени көрдүң. Жакшы болду. Атам өлгөндө денеси жүзүм болуп эзилип турат дешиле. Башка бирөө өңөрсө, катык ирик кармап кое беле. Жакшы болду. Жолборс өзү өңөрдү дедиң, ыйлап жатып ичиңден. Ооба, Назира, сен ойлогондой этиятта өзүм өңөрүп бардым. Жай башында акыркы Куран окулгандан кийин тагың элге кайрылды. Жездем эл аралап жакшы жаман менен жүрдү эле, бирөөгө катуу айтып көңүлүн ооруткандыр. Ал кишиден ыраазылык сурайбыз. Бирөөдөн карыздар аласасы бардыр. Айткыла, жездемин карызы болсо кутулалы, деди. О, Назира, мен тагаңдын айткандарына ыраазы болдум. Куду өзүм айтып жаткандай болдум. Жакшы адам эле деген үндөр угулду. Жолдо келе жатып да ошентишти. Азыр бөлмөдө жалгыз отурам. Ал сенин атаң мага да ата болмокчу эле. Эми мен сага качан жолугаар экем? Кайгыңды кантип бөлүшөм, Назира? Сени көрө албадым, Назира. Силер ыйлаппасыларыңар менен Куран окуп чыгып кеттик. Мен эшикте жүрдүм. Мына атаңдын үчүлүгүн да өткөрдүк. Эми окууң кантер экен? Үзгүлтүккө учурады го. Атты атама мингизип, өзүм силердин үйүңөрдөн бери жөө келдим. Баягы экөөбүз биринчи жолугушкан жерлер, экөөбүз таанышып баскан жол. Анда жазгы учур эмес беле? Айланада көктөм көйкөлүп турган. Өрүктөр жаңыдан эле гүлдөрүн төгүп коро байлаганга кирген. Жол боюндагы карталарга козулор бажырайып чыга баштаган кез. Азыр ал жерлерде уйган кар жатат. Анда биз Лагландан көчүп келген жыл. Мен жаңы эле сельсоветке катчы болуп иштей баштаганмын. Ошол күнү эмнегедир мектептен жалгыз чыгып калдың. Мен жогору келе жаттым эле. Мага карп куруп чыга калып уялып кеттиң. Жолдон четтеп менден обожолуп бастың. Анда 9-класста окуйт экенсиң. Экөөбүз тааныштык. Атаңды, апаңды сурадым. Жалгыз кызмын, дедиң. Мен да жалгыз уулмун, дедим. Сен мага түз карай албай бараттың. Мен деле сени батынып тиктей алганым жок. Атыңыз ким болот? Деп сылык гана сурадым. Өзүңүздүн атыңызчы? Деп менден сурап, анан эртиңи диштеп кызарып кеттиң. Ошол замат менден жооп болгончу эле өзүң шашып атың айтып ийдиң. Назира. О, Назира. Сонун ат турбайбы? Коюңузчу, эмнеси сонун ат? Мен үчүн абдан сонун ат, дедим. Мен мындай аттууга элегелем. А менин атым болсо Жолборс. Бу да жакшы ат экен, дедиң. Аңгыча болбой жолдон оң жакка бурулуп калдың. Тиги биздин коргонубуз, дедиң. Кош болуңуз. Коргонуңар жакшы экен, дедим. Сени дагы кичине сөзгө алаксытканы. Баксалары урап, төө өркөч болгон коргондун эскилигин көрүп турсам да, ичинде өрүктөрү көп го. Сен мага термиле түшкөн экенсиң. Мына, Назира, эми ошол жолдо жалгыз өзүм баратам. Сенин оор кайгыңды бөлүп көтөрүп, бүт боюм салмактанып, карды качырата басып баратам. Үйгө келип да көп отура албадым. Сары жалды сугардым, жем бердим. Атам сандалдан чыкпай апам менен кобур-собур. Бүгүн сени көрө албадым, Назира. Бүгүн күнгө ишенби. Айлана апапак кар. Кышкы күн антип-мынтип эле түш болуп калат. Кеңсеге барып келдим. Тунике мешке от жаксам күйбөй койду. Сыяда тоңуп калыптыр. Ашираке эртелеп районго кеткен. Суукта көпкө отура албадым. Атам үйдө экен. Мен келерим менен айбандын күнөс жерине сокуну көмкөрө коюп олтурду да апама бакырды. Бурма, жылуу суу алып чыкчы. Чачымы алдырып алайын, деп анан мага карады. Устараны бүлөп чачымы шыпара койчу. Ата, эртеге базарда эле чачтарачка кире койбойсузбу? Дедим чач алышка көңүлдөнбөй. Балам, акча төлөп жүрөмбү? Колуң усулду өзүң турганда, деди жеңин түрүнүп жатып. Бар болгону 1 сом да, 1 сом да, 1 сом да, деди атам сөзүмө кайталап.
Сага 1 сомду ким берет? Бас, бол. Дагы бир нерсе дейин деп барып айта албадым. Атам менен кайша айтышкандан дайым уялам. Баягы базардагы аларың ушулбу? Ме, деп кой саткан кишинин берген 3 сомдугу көзүмө келе түштү. Устара курчуп деле жарыбады. Атамдын өмбүл-дөмбүл башындагы чачтарын ала баштадым. Алып жатып илгери көк бөрүдө үзөңгү тийип, камчы тийип жарылган жерлерин көрдүм. Баягыда Касым акеге торпокту ашырып бергениме эстедим. Атам сени көпсүз кылат деген Назиранын үнүн уктум. О, Назира. Апаң экөөң маңдай тескей болуп олтурасыңар коргонуңар деп калды. Бу биздин кыргыздардын салтын көрчү. Сага кара көк кийгизди. Эми сен окууга да барбай калдың. Коргондон алыс чыкпайсың. Күнүгө таңгамал жыйылган жүккө тескери карап олтуруп алып, атаңды жоктоп, апаң экөөң жарыша көпкө чейин ыйлайсыңар. Анан апаң көбүрөп Куран окуйт. Экөөң атаңдын арбагына атап дуа кыласыңар. Анан сен деле туруп көз жашыңа жуулган бетиңди чөгүндөгү сууга чайкайсың. Өгүүнү көрдүм. Азып калыпсың, аябай азыпсың. Каңырыгым түтөп кетти. Апаң бирдемелерди айтып сага жалынды. Сыдык экөөбүз үйүңөргө келдик эле, өрүк аралап отун кылып бердик. Сен жарылган отундарды айванга ташып жаттың. Колдоруң ичкерип калган сыптыр, кыймылың суз, бозоруп олтуруп калыпмын. Өлүм жөнүндө ойлодум. Адамдар өлбөс болуп калсачы деп ойлодум. Биз экөөбүз да өлөбүз деп эсептедим. Чочуп кеттим. Жок, өлүмдөн коркконумдан чочубадым. Сен өлүмгө ыраа көрбөдүм, Назира. Кандайдыр мындан мурда өлүм жөнүндө ойлобогон экенмин. Эми ойлодум. Карачы, өлгөн өлүп кетет экен. Ал эми артында калгандарчы. Болдубу, балам, деди атам. Ойго бата түшкөн экенмин. Болдум, ата. Бу жерлерди да тазалап коеюн. Атам карып баратыптыр. Эми байкадым. Кайран өмүр өтүп жаткан экен. Бир жылдары атамдын чачын алчу элем. Азыр андай эмес. Баш териси бошошуп, желкелеринин маңдайынын бырышы көбөйүп кетиптир. Антсе да атамдын кайраты бар. Базардан көп көрөм. Бирөөнүн колун кармап алып, далдалчылык кылып силкилдеткенче күчү байкалат. Тиги киши жаш болсо да колун сууруп ала албайт. Же акчанын күчүбү. Далдалчы ар бир кол силккенде көзүнө ширин гана элестеп турат, дечили. Ырас, атам өзүнө бышык. 1 сомду кыя кетирбейт. Акчаны кор кармаган кишини жаман көрөт. Орозо питирге такыр акча бердирбейт. Дан берет. Балам, акчаны кор кармаган киши өзү кор болот. Акча адамга бир, адамга канат, анан кээде адамга душман да болот. Атам ошентип айтып калат. Базарда өзү кылат. Кийим-кече, туз тамеки менен ишим жок. Баарын атам өзү. Мен атамды сыйлайм. Айлыгымды анын алаканына салам. Атамын чачын алып бердим. О, мен, балам, агарып көгөрбөс, бактылуу бол деп ак батасын берди. Айтканыңыз келсин, ата, дедим. Ушул учурда сен жөнүндө ойлодум, Назира. Ылайым экөөбүз бирге агарып көгөрүп, экөөбүз бирге бактылуу бололу. Менин бактым өзүңсүң, Назира. Кечке үйдөн чыкпадым. Эми жаткым келди. Ана, муздак төшөгүм күтүп турат. Бүгүн кеңсеге киши көп келди. Ашыр акеде кечке болду. Көп аныктамаларды справка жаздым. Ашыр аке чөнтөгүндөгү оозу бүрмө жашыл баркут калтадан печатын алып, оозуна аав деп анан справкага басып коюп олтурду. Райисполкомдун төрагасы менен сүйлөшүп келдим, деди. Ашыр аке кечирээк үйүнө кетүүгө камынып жатып, кичине кое туралы, анан сени районго алабыз. Ошол өзүңдүн катчыңды сельсовет кылып коебуз. Азырынча иштеп тургула, деп айтты. Каран калсын, күн да суук болуп, адамды иштен кармап турат. Мен унчукпадым. Ашыр аке дагы бир нерсе айтайын дедиби, эшикти аттап баратып туруп калды. Мага бир карап, кайра чыгып кетти. Кабагым бүркөлүп олтурганымды сезди көрүнөт. Мен ага түшүндүм. Мындай учурларда мени магазинге жумшачу. Бүгүн анткен жок. Бул эмне деген кат? Кайсы кыз? Болжолдоп таппадым. Дагы кат жазыптыр. Убактыңызды алганым үчүн кечиресиз. Мен баягы эле мен. Ал күндөн бери суз жүрүп калдыңыз. Адам баласынын ички сырын билбейсиз да. Эгер биле турган болгондо, сиз менин сырымды билип, ушул бечара мени жакшы көрүп калыптыр деп эсептелеңиз. Сиздин оор басырык мүнөзүңүз мага дагы жагып калган. Эми сизди эч убакта унута албайм. Кечиресиз, сөзгө чуркокмун. Мен сизге арнап дасыромол кештеледим. Ушуга бетиңизди арчып жүрсөңүз кандай бактылуу болор элем.
Бойго жеткен кызы курусун, ата-энемен алыс чыга албайм. Алар мен жөнүндө бир нерселерди ойлоп жатышкансышат. Кантем, бирөөгө башымы байлап коюшса, ыйлап кете берем да, ошондо деле сиз көңүлүмдө жүрөсүз. Ылайым, алыс жакка кетпесем экен, сизге жакын жүрсөм экен, сизди көрүп, сиздин сымбатыңызга суктанып жүрсөм болду эле. Кудайым ай, кызды мынча тартынчаак, ийменчээк жараттың экен. Бая күнү сизди көрдүм. Сиз мени көрбөдүңүз, байкоого да албадыңыз. Кабагыңыз салыңкы, бир ишке капа болуп жүрсөңүз керек. Баарынан жаманы, баарынан кыйыны сенин эң жакшы көргөн адамың жаныңдан кылчайып бир тиктеп койбой өтүп кеткен экен. Сиз ошентип мени тиктебей өтүп кеттиңиз. Үйгө келип алып аябай ыйладым. Төшөгүмө жатып алып шолоктодум. Кудайым ай, кызды неге мынтип жараттың? Ата-эненин эркинен алыс жыла албай олтурам. Кеңсеңизге кирип барайын дедим. Кантип, эмне деп? Бирөөлөр куду мени тиктеп тургандай болот. Кеңсеңиз жакты карасам эле бирөөлөр сизди көргөнүмдү, сизге кат жазганымды билип алгансып сезилет. Сиздин тээ баягыда жакшысыңарбы, эрке кыздар деген сөзүңүз такыр кулагыман кетпейт. Кош болуңуз, жаш жигит, атамга. Кайсы кыз? Таппайм. Каты жүрөгүмдү жылыта албаган сейт. Жок, токточу. Эмне деп жатам? Ал мени жакшы көрүп калыптыр го. Куду мен Назираны жакшы көргөндөй. О, Назике, Назике, көрчү бул катты. Жок, сен азыр сүйүү жөнүндө ойлоп жаткан жоксуң, билем. А мен болсо, эми сен жүрөгүмөн ого бетер орун алдың. Менин сүйүүм бара-бара жакшы, эң жакшы сезимдерге айкалышты. Сени аяу, абалыңа боору, сени чоң урматтоо, кандайдыр сендеги кайгы капаны жеңилдетүү аракетине айланды. Эми сени мен өз түгөйүм катары сезип калдым. Сени менен арыктын боюнда жолугуп, денеңдин ысыгын сезип, ырахаттанууну тез-тез эңсебестен ар убак жаныңда гана болууну каалап калдым. Апаңа көңүнейин деп калган көңүлүңөрдү толтурууну ойлоп калчу болдум. Мурда сени көбүз тезирээк баш кошуп, олоң чачыңды билегиме оролто сенин көкүрөгүңдү сылап, алкымыңдан жутууну каалачумун. Жок, эми ал ойлорум такыр башкага алмашты. Бир гана максатым дайыма сенин жаныңда болуу, сенин сөздөрүңдү угуп, сага кошулуп тилек тилөө, апаңды урматтоо, силерди жетимсиретпөө, сага келүүчү жамандыкка каршы көкүрөгүмдү тосуу. О, Назира, Назира, мен ушуларды ойлоп жатам. Мына, колумда атам каныңгады. Бул махабатка айла жокпу дейм. Ал мени сүйүп калыптыр, а мен болсо эч качан аны сүйө албайм. Атамга ким? Аны издейм да, ага жолуга да албайм. Бул эмне деген таш боордугум? Жок, андай эмес. Менин бактым, менин сүйүүм өзүңдө. Адамдар жөнүндө ойлойм. Адамдар бири-бирин туура түшүнүшсө, урматташса, кайгыдан оолак болушса, бири-бирин ысык сүйүшсө, чарчадым. Бирок уйкум келбейт. Жакшы түш көрүп жатсаң экен, Назира. Бүгүн күнгө шаршемби, той болду. Кыргыздар өзүнүн жакшылык ишин дайым шаршемби күнү башташат. Табилчи Сатар үйлөндү. Адаттагыдай биз күйөө жандадык. Чоң үйдүн ичи күйөө жанчыларга, жеңелерге, кыздын курбу курдаштарына толду. Кыздардын арасында Назира жок. Ал үйүндө олтурат. Дайыма үйлөнүү тоюна жадырап жайнап келчү эле, ырдачу эле. Азыр болсо келе албайт. Атасына аза күтөт. Мен келдим. Үйлөнүү тоюнда ырдабаган жигит кыз калбайт. Кыздар адаттагыдай көп олтурушат. Көп жигиттерге астыртан көз чаптырышат. Мүмкүн атамга ушул жерде олтургандыр. Ким болду экен? Мага ыр кезеги келди. Ырдадым. Карарып туман каптаса, казаба булут жылдызга, кабыргам ооруп кайышат кара көз алтын бир кызга. Бозоруп туман каптаса, босого булут жылдызга, боорум ооруп кайышат боту көз алтын бир кызга. Сууз ырдадым. Мен кыздарды тиктей албай олтурдум. О, Назира, Назира, кайдасың менин алтыным? Менин махабатым, апам экөөң уктабай күбүрөшүп жатасыңарбы? Мен жөнүндө эмне ойлоп жаттың экен? Ырдайт деп ишенесиң. Эмне деп ырдаарымды билбейсиң. Сыдыктын тоюнда ырдаганымды эстейсиң. Үйлөнүү тоюнун үлпөтү эсиңе түшөт. Жүрөгүң тыз деп ачышат. Өлүм жөнүндө ойлойсуң. Үлпүлдөп, алсыз күйүп турган асма чыракты тиктейсиң. Биздин келечегибиз кандай болор экен деп ойлоносуң. Эң сонун болот деген үнүмү угасың. Кичине жылмаясың, бирок ойлоносуң. Көзүңү бекем жумуп баарын унутуп, уктагың келет. Уктай албайсың. Мектебиң жөнүндө ойлоносуң. Дагы жүрөгүң тыздый түшөт. Сен ошондой абалда жатасың, Назира. Билем. Түн бир окум болуп калды. Эртең районго сессияга бармак элек. Уктайынчы.